Assalamu alaikum, урматтуу YouTube көрөрмандар. Жана мисал үчүн программасынын көрөрмандары. Мен азыр буга чейин эсиңиздерде болсо керек, ушул мисал үчүн программасынан Ош облусунун Ош шаарына караштуу Кеңсай массивинде жашаган Гүлбайра Бутаева деген жерге тал районунан көчүп келип, ошол 9 жан менен бир кудасынын батиринде күн кечип жаткан эне жөнүндө материал бердим эле. Ошол эненин небересинин коляскасы эскирди деп да баса белгиледим эле. Ошол колясканы Бишкектен атайын ушул программаны көрүп бир кайрымдуу жаран берип берген экен. Мен азыр ушул колясканы таксиден берип берген экен, ошону тоскону кетип баратам. Азыр ошол колясканы алып 1 мүнөттө турбай ошол алыста жайгашкан Кеңсай массивине өзүмдүн унаам менен кетип баратам. Апарып ошол периште кызга тапшырып, анан тынчыбасам тынчыбайм. Ошону алып барып тапшырып, кийим кечектерин берип, ушул аманат жеткизгени баратам. Азыр алдыда дагы сүйлөшөбүз, тапшырабыз аманатты. Биз менен бирге болуңуздар. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, бул аксакал атайын Бишкектен ошол Араванда Ош шаарына караштуу Кеңсай массивинде жайгашкан Гүлбайра Бутаева деген энебиздин аманатын алып келген экен. Бишкектен алып келдиңизби? Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, ошол коляска эскирди деген небересине атайын колясканы алып келиптир. Мынакей. Алла разы болсун. Биягы Аллага аманат. Урматтуу көрүүчүлөр, мына Араван районуна кирип калдык. Эже ушул аймакка караштуу Кеңсай деген айылда жашайт экен. Азыр могу жерден сол жака бурулабыз дагы. Андан ары жолду улайбыз. Урматтуу көрүүчүлөр. Окей. Аравандын аркасынан кирип баратабыз. Кудай буйруса аманатты жеткирүүгө ниет кылып баратабыз. Кудай мал жол берсин. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, ошентип жарым сааттан ашык жол жүрүп, азыр дагы бул жагы дагы жарым сааттай калды окшойт. Ошол кичинекей периштенин коляскасын жеткирип баратамын. Жолдор аябай начар. Кеңсай массивине көздөп кетип баратамын. Ошол аманатты жеткирип, ошол Гүлбайра Бутаева эненин батасын алганы баратабыз. Азыр саналуу мүнөттөрдө ошол жерге дагы жетип барабыз, бир 20 мүнөттүн тегерегинде. Жалпы 1 сааттай убакыт кетет деген. Ошентип биз баягы сөз кылган Гүлбайра Бутаева деген эненин үйү мына аркамда турат. Өзүңүздөр көрүп турасыздар. Тетиги болсо өзүңүздөр көрүнүп турабы, көрүнбөй турабы, эскирген коляска. Биз азыр ушул колясканын ордуна эми өтө жакшы болбосо дагы орточодо абалдагы колясканы өз колубуз менен тапшырабыз. Мынакей өзүм алып келдим, мынакей. Азыр чакырабыз. Жаксыңарбы? Ким бар үйдө? Мынакей өзүңүздөр көрүп турган жер бул Кеңсай массивинде жайгашкан Гүлбайра Бутаева деген эненин
Кудайдын квартирасы баягы биз сөз кылган. Ассаламу алейкум. Кандайсыз, жакшысызбы? Мени таандыңызбы? Өткөндө тартып кеткен бала да. Ассаламу алейкум. Кандайсыз, жакшысызбы? Кандайсыз анан келип атабы жардамдар? Келип атабы кайрымдуулар? Колунан келген жардамдар берип атат. Сиздин кызыңыз аты ким эле жана коляска эскирди? Рабиянабы? Рабияна. О, колясканы алып келдик мынакей. Ушу колясканы аз болсо дагы мындай көптөй көрүп кабыл алып коесуздар. Буну атайын Бишкектен атайын берип беришти да кайрымдуу адамдарчы. Ушулорду кабыл алып коесуздар, а? Биз азыр аты ким эле кызыңыздын? Рабияна. Рабиянанын коляскасын алып кирип баратабыз. Тагыра кирип баратам. Азыр алып чыгып, ушу коляскага отургузуп, ошол алып келген аманаттарды тапшырып коеюн деген бир ниетими билдирейин деп атам. Төрт иштеп албасын. İştebeyби? Шым кийгизип, мынакей муну тапшырып коелу, мынакей шириндиктер. Мына шириндиктерди. Ана. Рабияна. Мына сага бир жаңы коляска мынакей. Мынакей, урматтуу көрүүчүлөр, ошентип биз Рабиянанын бир кичине болсо дагы тилегин орундаттык деген ойдобуз. Бул баштагы коляскасы болгон, мынакей, өзүңүздөр көрүп турасыздар. Биз программада көрсөткөн. Ал эми бул болсо жаңы коляска. Казына Рабиянаны отургузуңузчу. Мынакей кызыңыз жаңы коляска, ай коляска. Ай, молодец. Мына ушунучу ушул кайрымдуу адамдар алып келип, ушуну мени жеткирүүнү өтүнүштү эле. Мен ушуну жеткизип атам. Өзүңүздүн бир ошол адамдарга ыраазычылыгыңызды билдирип койсоңуз. Эмне десем, азыр кимде ким жардам кылгандар Алла разы болсун. Не тилеген болсо максаттарына жетип, ушу кайрымдуулуктардын көптөрүнө кылып жүрүшөсүнөр максатым ошол. Муну кийимдерин алсаңыз, кийимдерин, наркы пакеттеги кийимдерди. Рабияна, коляска жакшы бекен? А? Коляска жактыбы, аяй бекен? Мынакей, кийгизиңиз, Рабиянага кийгизиңиз. Siz karma tursanız. Bu kiyimleri jaman. Kiyimleri jaman koydu şuga. Şuga mı? Karаңчы, жакшынакай. Аппапакай болгон. Бул периште да. Периштелер буга жөнөтөт да. Азыр мен деле сразу жеткизгенге бир чоң бир мындай бир ниет кылып келдим да. Алып эле, автовокзалдан алып эле дароо жеткиздим. Караңчы, жакшынакай. Ана. Ай бекен. Gelip kap, kiyip oturma. Tamam, sağ olun. Okey. Kana коляскасы менен бир-эки айдаңызчы. Айда, коляскасы менен. Бияк айда, берака. Мынакей, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу көрүүчүлөр.
ушундай. Биз аманатты өз эзине тагыраагы Рабиян агынын аманатын жеткирдик. Рабияна бери кара. Мынакей жакшынакай бут кийимдерди дагы кошуп жөнөттүр. Мына ичинде толтура кийим. Мынакей Рабиянага ойной турган муну тартып туруңуз эле. Ушундай кармаптыр. Колуңа алып тур мындай кылып. Мындай жакшынакай оюнчуктарды мынакей. Кара, ана. Өзүңгө анан ойнотосуңар, а? Ушундай жакшынакай нерселерди жөнөттүр. Урматтуу көрүүчүлөр, биз аманатты аткардык. Анда биз менен чогулуңуздар. Ушундай айрым мына азыр көкөй кескен бир чоң проблемаларды чечүүнүн ордуна биздин чиновниктер, аттуу баштуулар жок дегенде бир ушундай бир колунда жок кыйналып аткан үй бүлөлөргө жардам берип койсо жакшы болот эле деген ниетти билдирмекчибиз. Шайлоого кеткен акчалар кайран. Кайран мамлекеттин бюджетин тоногон кайрандар деп да коелу ошолордучу. Ошого окшогон үй бүлөлөрдү дагы эске алып койсоңуздар, аябай жакшы болот эле. Кайрадан жолукканча эсен аман туруңуздар.